Салам достор, бүгүнкү видеомда мен силерге ушундай Orange деген сайтты көрсөтөйүн деп чечтим. Бул сайтка ссылканы описаниядан тапсаңар болот. Ошол аркылуу келгенден кийин регистрациядан өтүшүңөр керек. Регистрациядан өтүү үчүн өзүңөрдүн ник жазасыңар. Бул жерден номерди жазышыңар керек, пароль жазасыңар жана ошол номериңерге код келет, ошол кодду жазып, анан регистрациядан өтсөңөр болот. Ушинтип регистрациядан өткөндөн кийин өзүңөрдүн аккаунтуңарга киресиңер. Азыр мен аккаунтка кирип көрсөтөйүн. Өзүңөрдүн аккаунтуңарга кирериңер менен бул жерден силерге 270 сом бонус берилет. Ошол 270 сом берилгенден кийин бул жерден силер күн сайын ежедневный вход кылган үчүн, күн сайын киргениңер үчүн кошумча акча алсаңар болот. Же болмойун ошол VIP-бирди сатып алып, андан ары акча таап кетсеңер болот. Биринчиден күнүмдүк акчаны кантип алыш керек экенин көрсөтөйүн. Бул жерден көргөнүңөрдөй ежедневная регистрация деген кнопканы басасыңар. Ошондо успешно деп акча түшкөндүгү чыгышы керек. Көргөнүңөрдөй мен 13,5 сомдон күн сайын алсаңар болот. Бул жерден бонустардан ушул бар. Ал эми VIP-терди көрсөтө кетейин. VIP-терден бул жерден көргөнүңөрдөй VIP-бирдин баасы 1350 сом турат. 5 күн иштейт экен, күнүнө 216 сомдон табабы, ушундайбы көп түшүнгөн жокмун да, бирок ушундай экен. VIP-2-нин баасы болсо 3240 сом турат экен. VIP-3-түн баасы болсо 7020 сом турат экен. Бул жерден ушуларды сатып алгандан кийин анан силер күнүмдүк акчаны көбүрөөк таап баштайсыңар. Силерге берилген бонуска ошол күн сайын чогултуп атып, эгерде 1350 сом чогула турган болсо, анда шак VIP-бирди сатып алып акча таап кетсеңер болот. Эгерде силер аны күтпөйм, эртерээк акча таап баштайм десеңер, өзүңөр акча салсаңар болот экен. Акчаны салыш үчүн азыр дом дегенди басайын. Дом деген жерди басканда пополнение деген кнопка турат, ошону басасыңар. Азыр бастым, что-то интернет жакшы иштебей атат. Андан кийин бул жерден банковский депозит деп турат достор. Банковский депозит дегенди басып туруп, бул жерге канча акча сала турган болсоңор, ошону жазасыңар. Мисалы 1000 сом сала турган болсоңор, 1000 деп жазат экенсиңер дагы, пополнение деген кнопканы басат экенсиңер. Жана көргөнүңөрдөй ушул банк номер турат. Ошол номерге силер М-банк аркылуу акча которушуңар керек экен да. Ошондо бул жерден аты Ганиев Нурзелек деп чыгыш керек экен. Ушинтип анан которгондон кийин бул жерге файлды бекитеткенсиңер. Тигил М-банктан файл берилет го, акча которгондон кийин ушул жерге алып келип койгондон кийин отправить деген кнопканы бассаңар, анан бул жерден текшерип туруп балансыңарга акчаны салып коюшат экен. Ушундай жол аркылуу бул жерден акча салса болот экен. Анан VIP-терди айттым. Андан сырткары ошол адамдарды чакырганыңар үчүн дагы акча тапсаңар болот. Могул жерден өзүңөрдүн ссылкаңарды аласыңар. Же болбойбу QR кодуңарды алсаңар болот. Анан бул астында жазылып тургандай, ар бир чакырган адамыңар үчүн 10.000 берилет экен. Мындайча айтканда, бул канча сом болуп каларын билбейт экенмин, бирок ошол кандайдыр бир бонус берилет экен. Андан сырткары ошол силердин рефералыңар акча сала турган болсо, ошондон силерге 5% бөлүп берет экен. Могу посмотреть моё приглашение деген жерди бассаңар, бул жерден өзүңөрдүн чакырган адамдарыңарды көрсөңөр болот экен. Эми болсо бул жерден акчаны чыгарууну көрсөтө кетейин, кандай түрдө акча чыгарылат экен. Ошол дом деген жерди басканда вывести деген кнопка турат, ошону бассаңар, акчаны чыгарчу бөлүм ушул бөлүмдө жайгашкан. Вывести деген кнопканы баскандан кийин бул жерден эң үстүндө вывести на деп туруп, пожалуйста, выберите деген кнопка турат. Биз биринчиден бул жерге банковский кошелекту киргизишибиз керек. Андан кийин могул жерге канча акча чыгара турган болсок, ошону жазабыз. Эң астына болсо ошол регистрациялап аткандагы паролду жазабыз. Андан кийин акчаны чыгарабыз. Ал эми мен азыр банковский счетту кантип
киргизиш керек экенин көрсөтөм. Ал үчүн мой деген бөлүмгө өтөбүз дагы, эң ылдый өткөрүп туруп привязать банковскую карту деген кнопка турат, ошону басабыз. Анан ушул жерге биздин ошол банковский картанын атын, номерин, анан названиясын ошол жазып, подтвердить деген кнопканы бассаңар, банк бул жерге сакталып калат экен. Анан силер кийинчерээк ошол банкка акчаны чыгарсаңар болот экен. Бул жерде ушундай экен. Жана дагы айтып кете тургандай нерсе, бул жерде акчаны чыгаруу үчүн ошол ар бир айдын 25-inde гана чыгарууга болот экен да. Башка убакта любой момент чыгара бере албайт экенсиңер. Мына плата за обработку не взимается тескерисинче ошол 25 күндөн башка күндөрдө чыгарылат экен. Туура эмес окуп калыптырмын. Мындайча айтканда, мисалы 25 декабрда, 25 январларда биз акча чыгара албайт экенбиз. Андан башка убактарда чыгарат экенбиз. Мына достор, бүгүнкү обзордо ушундай сайт болду. Эгерде силер дагы иштегиңер келсе, эгерде мындай рискке бара ала турган болсоңор, ушул сайтка кирип иштесеңер болот. Кимде ким ошол акча аябай керек болуп жаткан болсо, анда рискке барбай койгонуңар туура.